Өзбек чегарачылары пулеметтер менен келип 150 гектар кыргыз жерин өз алдынча басып алышты. Өзбекстан чегарачылары Кыргыз Республикасына тиешелүү 150 гектар жерин казып кагып, өз алдынча тиешелүү документтери жок эле басып алышкан. Бул тууралуу видео тасманы жергиликтүү тургундар тартып, интернет желелерине жүктөшкөн. Алардын айтымында Кыргызстанга караштуу Жалал Абад, Сузак, Кара Дарыя, Акмечи татуу кыргыз жерлери Өзбекстан келип басып алса да, кыргыз бийлиги тарабынан эч ким аталган окуя болгон жерге келген эмес. Айыл башчысынын жардамы менен алардын КАМАЗын алып токтотуп коюшкан. Видео тасманын авторунун айтымында, ошол жердеги көпүрөнүн аймагы да мурда кыргыздары караштуу болсо, азыр өзбек тарапка өтүп кеткен. Ошондо азыр кысым менен жалпы 300 гектардай жерди Өзбекстан ээлеп алган. Биздин заставанын башчысы Исмаилов Арзымат жок. Биздин аскерлердин 2-3 гана жүрөт. Өзбек чегарачылары автомат пулеметтер менен келишкен. Союз убагында кыргыз тарап азыр алдырып жиберген жерлерге суудан, жүгөрү, бедей эгип жүрүшкөн. Алар кыргыздардын үлүш жерлери болуп, дыйканчылык кылып келишкен. Ошентип мамлекет тараптан аким же башка бирөө келген жок. 150 гектар жерди тарттырып жибердик, дейт жергиликтүү тургун. Маалымат булагы Назар Ньюс. Өзбекстандын көпүрөгү. Көпүрөктүн эки көзү ham бизге карайт эле. Оон али суу өтүп аткан көздөрүбү? Балык көл ортосунда. Онда мына жерден бир 300 гектар жер өтүп кетипти анда. Мындай жазып жаратып. Мынакей элдин жерлерин алып, мына солдаттары кирип эле, солдаттары өздөрү эле тосуп алышат. Биздин войсканын солдаттары жок. Исмаилов Арзымат деген таластык жигит мына жок. Ошо жердин заставанын начальниги. Ана биздин солдаттар мына жерде 2-3 жүрөт бечаралар. Nazılan taçqana, körnütana, pulемет менен турат. Мынакей о, автоматтары менен турат, немелери менен турат. Ана. Сайда илгери колхоз маалында ошол жерден чарбаларга жүгөрү, судан бедей кылып экчилер. Кийин Шалпайга уруксат берип, Шалпай эгилип атат. Бул кыргыз мамлекетинин жери болчу. Мына казган жерлери мынакей. Ошондо бизге мынан где-то эч нерсе калган жок. Мынакей. Үлүштүк жерлерибизди ham алып койду. Аким жок, же башкасы жок. Эмнеге сүйлөштү? Эмнеге? Сакалдарга берме. Мына жерден элдер келди.